не деген гана жакшы каналдар жок. Мына ошолордун арасында эң алдыңкы катарында эң активдүү, өзүнүн орду бар, укмуштуудай жакшы бийик, авторитеттүү каналдардын бири ушу Замана. Мына менин эсимде азыр ушу 28-30 жыл болуп калды окшойт ачылганына. Эң биринчи ачылышында ушу биринчи болуп биз ачсак керек эле. Жаманбаева эжебиз ошол учурда күчөп турган кези, кандай бир сонун жакшы берүүлөр болуп аткан кез болчу. Өзгөчө биз ушу культура, маданият, искусство жөнүндө кеп кылабыз деп биринчилерден болуп ушу искусствону бийик көтөргөн мына ушу силердин канал болду. Мен дайыма Замана студиясына чоң ыраазычылык айтам. Анткени бизде чоң окуялар, мисалы бизге улуу музыканттар келет дүйнөдөн. Фестиваль, конкурстар, мына ошол учурларда акырындап бизди таң атпай ушу 6-да туруп алып 7-лерде келип калчубуз. Мына ошол Замана студиясы, Замана берүүсү бүгүнкү күнү дагы абдан бийик деңгээлде өсүп аткан кези. Мен ушу 2 жылдан кийин балким силердики 30 жыл болот, ал эми биздин консерваторияга быйыл 30 жыл болот. Эмне үчүн мен эстеп атам, ушу ачылганыбызга 1-2 жыл болгон учурда ушу Заманага чакырып бизди күнүгө барчубуз. Мындайча айтканда, бир күнү жетекчилер барсак, экинчи күнү артисттерибиз, мугалимдерибиз, студенттерибиз. Мына ошолордун көпчүлүгү азыр эл артисти болуп калды. Ошол учурдагы жаш студенттерибиз силердин ушул каналда сүйлөп, өздөрүн биринчилерден болуп көрсөткөндөр. Мен айтар элем, ушундай Заманага окшогон каналдар көп боло берсин. Улутубуздун жүзү күзгүсү деп айтсак болот. Дайыма биз силерди сыйлайбыз. Келечек үчүн да иштеп атасыңар, тарых үчүн дагы чоң иштерди жасап койдуңар. Ошон үчүн дагы бир жолу ушу силерди, дикторларды, уюштуруучуларды, анан дагы операторларды дагы, баардыгыңыздарды, журналисттерди, алып баруучуларды баарыңарды чын жүрөктөн куттуктайм.